Саламатсыңарбы достор? Бешпи сабагыбызды улантабыз. Бул 3-чү сабагыбыз. Бул сабакта биз индекс баракчабыздын бир аз үстүндө иштейбиз. Индекс баракчабыз өзүңөр көргөндөй эле башта могу header деген жагын header, андан кийин ортосу, анан footer деген 3 бөлүктөн турат да. Бир программисттин эң мындай негизги өзгөчөлүгүнөн бирөөсү бул да, мындай бир программист кылган иштерин кайра кайталай бербеш керек да, мындай өзүн өзү кайталап калбаш керек да. Кайталанбаганда алгоритмдерди жасашыбыз керек, же программабызды ошого көрө жасашыбыз керек. Азыр биз бул жерде могу header'ды өзүнчө бир барака, анан footer'ды өзүнчө бир барака, өзүнчө бир PHP файлы кылып бөлүп алабыз. Бул сабакта ошону үйрөнөбүз. Аны кандай кылабыз? Мисалы, бул жерден жаңы бир файл, жаңы бир файл ачайлы. Бул жерге header'ыбызда navbarыбыз болсун, navbardын аягына чейин алайлы. Чорто эле кесебиз. Аны сактайлы. header.php деп сактайлы. Андан кийин footer'ды кесебиз. Чорто эле кесебиз. Жаңы файл дейли. Мында сактайлы. Ода footer.php деп ат беребиз. Эми биз азыр мен индексти сохранить этейин, анан кийин бул жакта көрсөтөйүн эмне болду. Азыр түшүнүксүз эле бирдемке болуп калды. Анткени header'дагы бардык маалыматтарыбыз индексте жок да азырчы могу жерде. Бирок биз ушул жерде биринчи жолу PHP кодуну жазабыз. Индексибизге header'ды бул жака чакырабыз кайрадан PHP менен. Эмне үчүн чакырабыз? Анткени бул жерге биз ушул проектибиздин илгерки бөлүмдөрүндө кийинчерээк башка бир мисалга блоктордун деталini, мисалы уландысын оку дегенде блок барып блоктун деталini окуй турган башка бир баракчага өтөбүз. Мисалы ошол баракчада header'ды, footer'ды өзгөчө чакырып алабыз да. Анткени мунун мааниси эмнеге мындай кылып атабыз? Анткени мисал бул жерде header'де бир ката
ката болуп калса, onu бир эле header баракчасынан эле оңдоп коебуз. Ошондо бардык баракчаларда оңдолгон болуп эсептелип калат да. Анда бир азыр кайрадан PHP эме кодуну жазып туруп кайрадан чакырайлы. Биринчи жолу PHP кодуну жазабыз. PHP коду мындайча жазылат. Суроо белгиси PHP, андан кийин require once деп туруп чакырчу PHP дейбиz. Андан кийин сөзсүз түрдө PHP'ni жабышыбыз керек. Анда жаап коебуз. Ошондой эле footer'ды ылдый жакка чакырайлы кайрадан. Кодду footer деп өзгөртүп болот. Эми сактайлы. Эми баракчабызды кайрадан жүктөөлү. Кайрадан жүктөдүк, баары өз ордуна келип калды да. Ошондо биз мисалга blog detail деп азыр эле бир ачып бир баракча blog detail деп туруп detail PHP деп туруп эме кылайлы. Бир PHP файлы ачып алайлы баракчасын. А жерге могу header менен footer'ды чакырабыз. Header менен üstü жака header'ди чакырсак, алайлы. Ортодо биздин blog detail баракчабыз болсун. Blog туралы. Бул мына жерде биз буга бир blog detail деп иштетме берип коелу, текшериш үчүн. Буга дагы иштетме берип коелу. Home index.php. Эгер карап турсаңар, бир эле могу header'дан эле мен алмаштырып атам. Бул алмашкан нерселердин баары бардык жерде алмашкан болуп эсептелет. Ошондо сактадык. Эми аздан жүктөйлү. Home index баракчабыз blog detail дегенде, blog detail бош бир баракча келет. Азыр бул жерге header менен footer келиш керек болчу, эмнеге келген жок, текшерип көрөлү. Blog detail. Сактадык бул. Мына header'ыбыз келди. Üstü жакта и footer'ыбызда
тылы жакта өзүнчө келди. Эми home деп негизги бетке барайлы, blog деп бул бетке барайлы. Негизи бул сабакта ушул эне нерсени көрсөтмөкчү элем. Саламатта болгула.